32.000 эсеге айырма болуп атат. Мына ошондон билиңиздер. Мөңгүлөрдү ордундап турат деп атат. Хвостохранилище жанагы уулуу заттар сууга кирбей эле деп атат. Анын баарын сиздерге тактап, далилдеп бердим. Япаров Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасынын КЖКсынын 30 статьясынын 3-4 бөлүмдөрү аркылуу 28-295 статьялары боюнча күнөөлүү табылып, Кыргыз Республикасынын КЖКсынын 256 статьясын колдонуу менен Ташиев жана Жапаровго 1 жыл 6 айдан эркиндигин ажыратуу. Биздин негизги максатыбыз Кумтөр маселесин мамлекеттик деңгээлге көтөрүү болгон, жана ушул максатка биз жеттик деп ойлойм. Бүгүнкү биздин 9 ай ушу тордун артында отурганыбыз Алла Тааланын бизге берген сыноосудур. 30 жыл дегенде Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине кайтарылды. Мындан ары Кумтөр Голд компания ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Сентара менен болгон талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге кол коюлду. Агалай Кыргыз өлкөсү кенде өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетишилген. Муну менен 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргыз элине түз эфирде кайрылуу жасап жатып билдирди. Кумтөр кенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык. Бизге 53 миллион доллар келет. Бул каражат мурда Лондон банкынын трасттык эсебинде сакталып келген. Центера 2021 жылдын май айындагы алтындын партиясы үчүн алар алып кете албай калган 29 миллион долларды төлөп берүү боюнча койгон талабынан баш тартты. Центера АКШда, Швецияда жана Канадада Кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду. Ал эми Кыргыз алтын ачык акционердик коому Центерадагы 26% үлүшүн өзүнө өткөрүп алат. Ошол эле учурда Центера аталган акциялар пакетине укуктарды өткөрүп берүүгө байланыштуу Канаданын мыйзамдарына ылайык бардык салык төлөмдөрүн өз эсебинен жабат. Биз Кыргыз тараптагы Центерага каршы козголгон бардык соттук жана башка иштерди, дооматтарды токтотобуз. Мындай макулдашууга жетишүү жеңил болгон жок. Президент Садыр Жапаров Кумтөргө өмүрүн арнады. Ал депутат болуп турганда Кумтөрдү улутташтырууга чакырык жасап, саналаштары менен нараазычылык акциясына чыгып, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытовдор жала менен камакка алынды. Кийин мандаттарынан ажырап, ошол кездеги бийликтин куугунтугунан бир топ жапа чегишти. 295 статьялары боюнча күнөөлүү табылып, Кыргыз Республикасынын КЖКсынын 256 статьясын колдонуу менен Ташиев жана Жапаровго 1 жыл 6 айдан эркиндигин ажыратуу. Үй бүлөсү, тууган уругу канча жапа чекти, атасынан, баласынан айрылды. Ошонун бардыгына тең чыдап, жок, мен кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз эли үчүн ушул күрөшүмдү акырына чыгышым керек деп, мына бүгүн кечөгүнкү өзү айткандай кыргыз элине Кумтөр кени толугу менен кайтарылып берилди. Мурдакы биздин президенттерибиз, премьер-министрлер ушул алтын кени боюнча дойлодо турушканда, өзүнүн мамлекетинде өзүнүн чыгарып аткан кенден өздөрү миллиондогон долларларды алып, дойлодо турушкандар булардын бардыгы. Ошол себептен Садыр Жапаровду куугунтап, башка мамлекетке алып өтүп камап жүргөндө дагы аны чыгарбай тургандай болуп сезилишкен да. Мына эми ойлогон ой ишке ашты, бул чоң жетишкендик болду. Адистер жакынкы 10 жылда Кумтөрдөн кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга жетишүүгө болорун айтып жатышат. Тактап айтканда 160 баштап 200 тоннага чейин алтын казылат. Бул бюджетибизге түздөн түз чоң пайда алып келерин белгилешүүдө. Сүйөгөн, алдыга жылдырган, мындай бир киреше бөлүмүн кескин түрдө көбөйткөн бир локомотив болуп берет деп мен ишенем. Эчтеке кыла албай келдик. Болгондо дагы эчтеке кыла албай келгенибизге канадалыктар күнөөлүү эмес болчу. Биз өзүбүз күнөөлүү болчубуз. Жакшы маанай менен кабыл алдым. Жеке инсан катары куттуктагым келет. Өкмөттү куттуктагым келет. Президент
дагы чоң иш жасады, сөзүндө турду, аны баарыбыз көрүп атабыз. Ошол ишке аралашкан биздин дипломаттар жүрдү, биздин эксперттер жүрдү. Бу дагы оңой иш эмес. Кумтөр боюнча бүгүнкү чечим мамлекетибиздин өсүп өнүгүү жолундагы ири жетишкендиктердин башталышы гана. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кумтөрдү элибизге кайтарып берүү ишинде эрки майтарылбай, кыйла жылдар бою күрөшүп келген бардык жарандарга, бардык кыргызстандыктарга алкыш айтты. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып командама, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн топко, ата мекендик жана эл аралык юристтерге жемибизди жедиртпей, сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жүргүзүшкөн үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиремин. Алтын казуу ишин бир да мүнөткө үзгүлтүккө учуратпай, кенди иштетип кеткен Кумтөрдүн бүтүндөй эмгек жамааты дагы биздин жылуу сөздөрүбүзгө жана мактоого татыктуу. Сунуштаган чечимдерибизди колдоп, бекитип берген үчүн Жогорку Кеңештин депутаттарына дагы ыраазычылыкты билдирем. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы.